майдын дефицитин жаратпаш үчүн, кумшекердин дефицитин жаратпаш үчүн анын бааларын төмөндөтүү максатында өкмөттөн токтом чыгарылды. Биринчи ошол Россия мамлекетинен ошол өсүмдүк майын жана кумшекерди алып келүү боюнча токтом кол коюлду. Ал токтомдун негизинде акча бөлүнүп, ошол Россиядан ошол тамак аштын түрлөрү алынып келинет. Андан тышкары убактылуу Кыргызстандан алып чыгууга же экспорттоого ушул суу майга, өсүмдүк майына жана кумшекерди экспорттоого тыюу салынды. Ошондой эле токтом менен Кыргызстандан күйүүчү майлоочу майларды экспорттоого тыюу салынды. Бул эми болуп аткан факт. Бул маселени кантип чечишибиз керек? Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугун келерки жылдарда ошол көйгөйүн жаралбаш үчүн Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө ошол кант кызылчасынын айдоо аянттарын көбөйтүү максатында Кайынды кант кайра иштетүүчү завод, кант кызылчасын иштетүүчү завод менен келишимдешип, дыйкандарга былтыркы жылга караганда быйыл ошол дыйкандардан кант кызылчасын сатып алуу шарттарын, каржылоо шарттарын абдан жакшы деңгээлге чыгарышты. Бүгүнкү күндө биз ошол кант кызылчасынын аянтын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.